7 каналдын жамааты бүгүн Кыргызстандагы эң кооз эс алуучу жайлардын бири болгон Каракой жайлоосундабыз. Аны менен бирге алдыда сиздерге дал ушул арча токойлору шаар аккан суулары менен өзүнө тарткан Каракойдогу керемет эс алуу тууралуу кенен маалымат беребиз. Анда эмесе кеттик. Каракой жаратылыш паркы Ош шаарынан 75 чакырым алыстыкта жайгашкан. 11.800 гектардан ашык арча токойлору, тоолору жана колду какшаткан муздак мөңгү суулары кооз жаратылышы менен эс алуучуларды өзүнө тартып келет. Эс алуу жайлоосун так ортосунан кесип өткөн Кыргыз Ата дарыясы анын бир тарабы корук, бир тарабы жаратылыш паркы. Корукта эс алууга башкача айтканда ички тышкы туристтердин кирүүсүнө, мал жандыктарды багууга тыюу салынган. Андагы арча токоюнда Кыргызстандагы жапайы жаныбарлардын бардык түрү кездешери айтылат. Каракойум булагыңды, Кыргыз ата сууларыңды, топтонук сууларыңды эңсеп келем. Каракойум булагыңдай, Кыргыз ата сууларыңды, топтонук сууларыңды эңсеп келем. Суунун башы өзү мына зоонун артында чоң көлүбүз бар. Чоң көкмөк көл, аны вертолет менен барган адам гана көрбөсө, жөө барган адам 2 күндө зорго жетчү көл. Көлдөн келе жаткан суу кандайдыр зоонун алдына кирип кетип, анан кийин бир укмуштуудай болуп, мына боордон чыгат. Суу кайрадан атырылып чыгат суу. Ошол суу ушул Каракойдун суусу. Каракой суубузду биз аябай сыйлайбыз. Каракойдогу дагы бир өзгөчөлүк 2 жана 3 шаар аккан суулардан келип кошулган жерлер бар. Мындай сууну атайын чет өлкөдөн издеп келген туристтер дагы болгон. Бирок көпчүлүк эс алуучулар ички туристтер болуп, сырттан келгендер азыраак. Ошондой эле кол тийгиз болуп табигый жапайы жаратылышы сакталып турганы да конокторго жагат. Эс алуу жай катары иштеп баштаганына 10 жылдай гана убакыт болгон. Акыркы 3-4 жылдан бери келгендердин саны арбыган. Баса Каракойдо телефон тартпайт, андыктан шаардын ызы чуусунан чарчагандар үчүн чыныгы тынч эс алуу болот. Кытайлар келди, корейлер келди, арабтар келди. Арабтар ушул Кыргызстандын тарыхынан биздин менин ушул чарбамда 3 суунун кошулган жерин окуп келишкен экен. Мен ушул жерден таап бердим. Ушул жерде отуруп, кайра съемка кылып кетишти. Арабия келип. Анан бардык эле мамлекеттерден келип турат. Өзбекстан келди, кече Наманган келип кетти. Бар эле. Бардык улут келип турат. Кичи генератор кызматын аткарган чарпалек колдо жасалган бир нече эс алуучу жайлар ушундай ыкма менен электр энергиясын пайдаланышат. Башкалар иштетет, мурда жок эле да. 3-4 жылдан бери келди бияка. Мурда караңгы эле отурчу элек. Тинчирак менен. Өзү жаш болгонуна карабай баатыр эне статусун алган Рабия Имарова акыркы 1 жылдан бери жай мезгилин Каракойдо конокторду тосуу менен өткөрөт. Жаш үй бүлө бир нече боз үйлөрдү даярдашкан. Үйдү бир күнгө сатып алуу баасы 2000 сомдон башталат. Өз ара келишип арзандатып алса болот. Ал эми бир тамакты даярдап берүүгө 400-500 сомго эсептелет. 3-4 боз үй тигип конок тоскон ишкерлер көп. Андыктан кызмат көрсөтүү баалары ар түрдүү. Мындай эле ойногондор мындай эле келишет негизи. Карап көрөлүм да карап келишет. Анан киргенде тамактарын жасап бересиздерби деп айтат, ушу табактан жасап беребиз. 1,5 миңден 1000 сомдон акча алабыз бир үйгө. Ошол өзгөчөлүгү ошол. Көбү арзан да, мындай айтканда. Көбү эле 3000ден 5000ге чейин андай бир дагы чыгарган жокпуз. Үстүбүздө Кудай айтат, аны ачык эле айтайлы. Төртөө темир кыргыз үй. Уже неме кыла баштадык. Мындан бияк ошо кыргыз үйдүн бергине жыгачтан кылып, оригинал кылганга жакшы келем, ошо салкын болот экен. Темир кыргыз үйгө карагандачы.
Ишкер Анаргүл Ырысова болсо боз үйлөрдүн ичин атайын парда жасалгалары менен кооздогон. Эс алуучуларга заманбап шарттарды түзүп, тоо ойноочу аянтча шаңдуу музыка менен камсыздаган. Ар бир эс алуу үйүнө шаар аккан суунун үнү угулуп турат. Каракой жайлоосунда Кыргыз Ата эс алуу жайында турасыздар. Кыргыз Ата эс алуу жайында быйылкы жылы аябай мыймандар көп, келүүчүлөр көп, эс алуучулар көп, баарын жакшы тейлеп атабыз. Узактан келген, Кызыл Кыя жактан келген меймандарым отурат, кечиндетен бери жатып, эрте менен келишкен, кече азыр аябай жакшы эс алып жатышат. Мен оригинал боз үйлөр бүт барды кийизден жасалган. Мен өзүм колум менен жасаганмын кийиздерди. Анан бардык үйлөргө занавеска тагып коем, кандайдыр приятный отурушка. Кылгыбыр түшпөсүн дейм. Калоочулар үчүн музыкабыз бар. Бийлеп, ырдап турушат. Микрофондорубуз бар. Бакетти деген жайлообузду баары көрүп отурат да, ар бир үйдө көрүп отурат. Ошо жак. Буяк заповедный зона, жапайы жаныбарлардын бардык түрү бар. Бул жакта. Карап, ушул табиятты карап гана отурушат. Суунун боюн каалаган меймандарым үчүн ошол суунун боюна боз үй тиккемин. Бул да ушундай баягы эле формада оригинал боз үй аябай жакшы деп ойлойм. Мына меймандарым отурат, бардыгы көңүлдүү. Эң сонун. Жайлоодогу жол маселесин айтпаганда Каракойго жетип алуу оңой. Ал эми мындагы ишкерлер жыл сайын жолдорду тегиздеп, өз алдынча оңдошот. Антпесе шарты катал Каракойдо кышы оор жана узак болгондуктан жолдордун абалы тез эле бузулат. Абасы сонун, шаардын чет, карагайлуу, суу бар. Негизгиси бул жерде шарт бар экен. Бишкекте, Тала Түздө иштеп жүргөн кыздарым келди. Ушинтип ойноп, күлүп, балдарды ойнотуп жүрөбүз. Өзгөчө эмнеси жакты? Өзгөчө бизге оюн күлкү, арчалары, суулары, балдардын ойноп, атка мингендери, кымыз ичип, ойноп жүргөндөр аябай жакты. Өзгөчө абасы таза, салкын, арчаларын кара, сууларын кара, таптаза туттунуп. Каракой жаратылыш паркына күнүнө 200дөн 500гө чейин эс алуучулар келет. Жаратылыш паркында мындан 3-4 жыл мурда гана жеңил конструкцияга жана убактылуу электр жарыгын алып келүүгө уруксаат берилгенден кийин келүүчүлөрдүн саны көбөйө баштаган. Мындагы ишкерлер өзгөчө шарттарды түзүү менен чет өлкөдөн келген туристтердин санын көбөйтүү үстүндө иштеп келишет. Роза Акматжан, Замирзат Нуманов, 7 канал, Ош облусу.